Папан сузактагычтан угуп туруңуз. Папан сузактагычтан Ош шаары жана ошондой эле Араван, Карас райондору ичимдик суу ичишет. Үстүндө бүт жаныбарлардын өлүктөрү ошол сузактагычтын ичинде жатат. Силер ошол жерде тазалабай жатасыңар. Мен бир айтканда бир тазаламаш болдуңар, бирок азыркы күндө дагы эле акыбал ушул да. Канча акча бөлдүңүздөр, эмне жумуш кылдыңыздар ошо папан сузактагыч боюнча айтыңызчы мага. Siz özünüzde бар маалыматты айтыңызчы, барган боюнча, көргөнүңүздү айтыңызчы. Siz былтыр туура эмес маселе көтөргөнсүз, аякта жана жергиликтүү бийлик элдер жана мусор таштап, жанагы малдарды, өлүк малдарды Siz мага андай туура эмес маселе көтөргөнүздү айтпаңыз. Мен элдин эл өкүлүмүн. Элдер кайрылган, сонун сизге кайрылдым. Эмнеси туура эмеске? Жок, мен айтып атканым жанагы элдер ошону жана өлүктөрдү таштап атышпайбы, мусор таштап атышат. Siz түшүнбөй калыпсыз. Көрдүңүзбү? Мен туура маселени көтөргөм, сиз туура эмес түшүнүп алгансыз. Мен айтып жатам, папан сузактагычтын ичинде деп атам. Жаныбарлардын өлүктөрү бар экен деп. Элдер таштаган жок. Ал тоо район барган эмес, сиз да билбейсиз. Ошол тоодон келген жаныбарлар, иттин, куштун баардык өлүктөр өдөдөн келген агыл ошол жерге толуп калган. Мына Папан айыл өкмөтү ошол мен айткандан кийин Папан айыл өкмөтү ошол жерди тазалашты. Канчалаган торпоктун, малдын жана ошондой эле жаныбарлардын өлүктөрүн алып чыкты. Алар элдер өзүнүн малын өлтүрүп туруп сууга ыргытпайт да. Ошол жерден жардан кулап кеткени бар, башка болгон, ошентип толуп калгандар бар. Ошол боюнча тазаладыңыздарбы десем, сиз ошондо туура эмес маселе көтөргөнсүз. Эмнеси туура эмес экен? Жок. Араван, Ош шаар, Карас району ошол суудан ичебиз. Азыркы күндө дагычы. Не жумуш аткарылганын айтпай эле сиз мага асылып кеттиңиз, айтып бериңиз эми аягына чейин. Өзүнүн ремонттук иштери бар, гидромех оборудованиясы. Ошону 2 миллион 800 миң сом былтыр бөлүп бердик. 2 миллион 800 миң сом. Тазалаганга. Булардын жок, булардын жалпы иштерине жанагы сооружениялар бар да, гидромех оборудованиясы бар. Тазалоо иштерине аяка акча каражаты кетпейт, өзүнүн жанагы коллективный. Алмазбек Темирбекович, айтыңызчы. Мен жогоруда айттым, Ош шаарын жана ошондой эле Араван, Карас районунун кээ бир жерлерин суу менен камсыз кылган Папан сузактагычына жылына ошончо бөлүп койгон болобу? Тазалоо иштерине. Мен именно тазалоо иштерин айтып жатам. Ал жерге силер көп акча бөлүшүңөр керек. Себеби мен жогоруда айтып кеттим. Чындыгында мисалы ошо Папан сузактагычынан Ош шаары айрыкча Жапалак айыл өкмөтү полный суу ичебиз. Чыгабыз, мен да жакын арада барам, ошондо кирип чыгам өзүм да. Тазалоо иштерине киргизебиз акчаны, беребиз дагы. Карап чыгабыз.